Урматтуу депутаттар, жогорку кеңештин 6-чы чакырыштын 7-чи сессиясын жабык деп жарыялаймын. Мындан толук 2 ай мурун Кыргыз парламенти жайкы эс алууга чыгып кеткен болчу. Ал күндөрү элдин баары коронавирус жана пневмония менен күрөшүп, күн сайын ондогон мекендештерибизди жоготуп, көпчүлүк жарандарыбыз кан жутуп отурганы чындык. Бирок эл өкүлү делген 120 мандатты көкүрөгүнө тагынып, 5 жыл отурган бул чакырылыштын депутаттары ал күндөрү жумушун күч алдырууга эмес, үйүнө эс алууга чыгып кетүүнү туура көрүшкөнү тарых болуп калды. Урматтуу депутаттар, жогорку кеңештин 6-чы чакырыштын 7-чи сессиясын жабык деп жарыялаймын. В городе страшно. Все будет хорошо, Байке, мы здесь. 6-чы чакырыштын 7-чи сессиясын жабык деп жарыялаймын. Bu çimkiriktер Kırgız elini satıp gitti. Birinciden. İkinciden elden başına iş düşköndü. Bular bayağı çıkışatqa bayağında regional nemelerge çıkıp elime düşündürүү işlerinde kılış gerek de. Bular pısıp gitti. Alar emneden korktu. Şu nemeden juktırıp alabыз. Bana can gerek, baylığım kim gerek kap ketedi. Şunu saktap kalışım gerek degen bular Kırgız yerini satıp gitti. Kırgız yerini sattı, satkınlar dersem deyip. Çıkkınçı deyip. Bular da gerek bulsa çıkkınçı deyip durup жооп катарса болот. 120 депутатсыз деле Кыргыз эли пандемияга каршы мүмкүнчүлүгүнө жараша күрөшө алды жана бүгүн да күрөш уланып жатат. Жогорку кеңештин депутаттары эс алууга чыгып кетмек турсун. Такыр эле жок болушса деле карапайым элибиздин жашоосу токтоп калбайт тура. Кызыгы бүгүн эми ошол оор күндө элди жалгыз калтырып кеткендиги үчүн көпчүлүк наалат айткан бул чакырылыштын депутаттары бүгүн кайрадан жумушка чогулушту. 6-чы чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кезектеги сессиясын ачык деп жарыялаймын. Кыргыз эли буларды жакшы түшүнүп калдык. Мына 6-чы сазып чимпириктер деген атка конду. Бул өтө түшүнгөн адамдар үчүн бул кайман ат өтө оор болуш керек да, булар түшүнүш керек. Экинчиден булардын ошол мамлекетке эч кандай бир таасири жоктугун мен билдим, мына эс алып да жүрүшүп атат. Эч кандай бир мамлекеттин өнүгүшүнө кызыкпайт алар. Алардын ою толку өздөрүнүн бизнесин сактоо, көмүскө экономика, контрабанда жана башка өздөрүнүн байлыгын сактоо, ошого окшогон бир көпөстөрдү, базар комдорду биз топтоп алганбыз да. Мына ошону кесепетинен бүгүн көптөгөн биздин көйгөйлүү маселелер чечилбей атат. Мына ушул пандемия илдеттин артынан биздин маркум мекендештерибиз да кайтыш болуп кетти. Анын ичинде биздин кесиптешибиз да бар. Оба, сиз байкагандай эле, баягы эле адатынча спикер Дастан Жумабеков иштин башын дароо сөздөн адашуу менен баштады. Бирок бул бүгүн маанилүү эмес. Маселе бул кишилердин каникул ичинде кайсыл партияларга секирик жасап, шайлоого аттанып жатканында турбайбы? Канчалык буларды парламентке келбесин деген сайын кайра эле ар кайсыл партияга жамынып, мандатка умтулганын койбоду. Чимпирик депутаттардын şu жүзүн көргүм келбейт да, мен эле эмес, барды эл көргүсү келбейт. 120 депутатты крысаларга окшоп, баягы суу басканда качат го, мындай ыңгайлуу жерде. Бүгүн ушул 120 депутат крысанын эле өзү да, булар азыр келемиштер баягындай бир курук жерди издеп, суу баскан жерден партияларга бир кандайдыр бир жүздөрүнү бекитишип, бир ушундай бир неме менен талапкер болуп келетиши, ар бир партияга кирип алышы өтө бизди ренжитип атат. Мен эле эмес, мисалы эл дагы буга жиркенип атат. 120 депутаттын дээрлик баары кайрадан депутат болуп келүүгө ынтызар болуп турганы белгилүү. Бирок кимисин кайра парламентке алып келесиз, кимисин мандатсыз калтырасыз, бул албетте сиздин добушуңуздан көз каранды. Бүгүн жумушун баштагандай болгон кыргыз депутаттары кайра эле 3-сентябрга чейин танапис жарыялап алышты. Эс алып чарчагандар эми дагы 2 күн дем албаса болбойт сыягы. Анда рахмат. 3-сентябрга чейин танапис. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.